Саламатсыздарбы, урматтуу ханышалар. Сыйкырдуу күнүңүздөр менен мен Мариям ханыша. Азыркы күндө ушул Бишкек шаарында жашайм. Ошондой эле мен өзүмдү ушул нейрографика менен өтө чоң проработкаларды кылып, чоң результат алган ханышамын. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Ошондой эле өзүңүздөрдү таппай жүргөн болсоңуздар, нейрографика менен сонун ийгиликтерди жаратып, өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги жаман ойду тазалап, өзүңүздөр менен иштесеңиздер болот. Мен нейрографика менен 1 жылдан бери иштешип келем. Нейрографика бул биздин мээбиздеги нейрондорду сызуу десем дагы болот. Ал эми бүгүн мен сиздерге ассо деген тема менен бөлүшкүм келип турат. Ассо деген эмне? Ассо бул орусчасын айтканда алгоритм снятия ограничения. Бул эмне? Сиз өзүңүздүн чектөөңүздү алып салуу десек дагы болот кыргызча. Эгерде кимдир бирөөнүн маанайы жок болсо, маанайы чөгүп турса, же болбосо бир иштери бүтпөй турса, вот именно ошондой темаларга сонун жардам берет. Эмне үчүн? Себеби сиздер ушул мээңиздердеги бардык көйгөйдү, мээңиздердеги бардык жанагы жаман ойду, мээңиздердеги таарынычтарды ушул баракка түшүрөсүздөр. Мындайча айтканда, паникаларды. Анан буну кантип тартасыздар? Сиздер ошол замат аябай настроенияңыздар бузулуп, бир нерсе, бир иштериңиздер бүтпөй аткан болсо, именно ошол замат отура калып, ушул алгоритмди тартсаңыздар, моментально ошол көйгөйүңүздөр чечилип кетет, только туура тартсаңыздар. Менде мындай ийгиликтер аябай көп болгон. Бул алгоритмди жанагы снятие ограниченияны кимдир бирөө моундай эме тартып туруп, ушуну округление кылат. Мынакей 1-2 секундтан ичинде ушундай ошол именно ошол проблемаңызды, ошол көйгөйүңүздү ойлоп туруп, ушундай неме кыласыздар. Ушунчалык бардык нерсени кагаз бетине түшүрөсүздөр. Кагаз бетине түшүргөндөн кийин мындай кылып округление кыласыздар. Острый углдардын баарын биринчи жок кылып аласыздар. Острый углдарды жумшарткан кезде сиздерде какой-то бир сүрөт пайда болот. Мүмкүн коёндун сүрөтү, мүмкүн чымчыктын сүрөтү, өтө жагымдуу сүрөт пайда болот. Мен буну жөнөкөй эле сиздерге көрсөтүш үчүн тартып жатам. Ошон үчүн менде какой-то бир чөйчөккө окшош нерсе пайда болду. Андан кийин буну округление кылып алгандан кийин сиздер мындай нейрондорду арасынан жүргүзүп, аны дагы округление кыласыздар. Бул алгоритм снятия ограничения болуп эсептелет. Ал эми бул ушул эле тема башкача дагы тартылат. Паникасыз бат эле решать этчү дагы жолу бар. Мен азыр сиздерге бул теманы дагы көрсөтүп берем. Ал эми именно ушул көйгөйдү башкача чечүү алгоритми дагы бар. Мен сиздерге ошол алгоритмди көрсөткүм келип турат. Себеби ал алгоритм менен көпчүлүк адам да иштебейт. Себеби билбейт, мындайча айткандачы. Мен болсо ошол алгоритмди окуп, азыр ар бир теманы
сиздерге кеңири бергенге аракет кылып жаткан мезгилим. Караңыздар, ушундай кылып көйгөйүңүздөрдү ушунчалык эмоция менен чечип коесуздар. Ошол замат тартып аткан мезгилде сиздер сөзсүз түрдө денеңиздерди контролдоп барасыздар. Караңыздар, болгону 1-2 минутта убакыт кетти. Ал эми биз чоңураак эмеге тартабыз. Дагы бир жолу көрсөтүп кетейин. Нейрографика деген эмне, кандай линиялар өтөт? Линиялар мондай өтөт. Бул биздин мээбиз ушундай иштеп аткан линияларды жанагы ичибиздеги ушул мээбиздеги конфликттерди мындайча айтканда үзүп, негативдүү немелерди жанагы установкаларды үзүп, башка жаңы позитивдүү эме пайда кылабыз. Позитивдүү нейрон пайда кылабыз. Болгону бул жерде ушундай иштейт. Караңыздар. Бая мен сызганда острый углдар турган, мына азыр острый углдар турат. Бирок мен буну округление кылган кезде совсем башкача эме пайда болот, сүрөт пайда болот. Болгону ушул острый угол ичиңиздеги конфликт, жашооңуздагы уруш жаңжал, ушул нерсени гана сүрөт бетине түшүрөсүз. Ошол кезде сиз рефлексия чувствовать этесиз, сезесиз. Ошол именно рефлексия бул сиздин ичиңиздеги көйгөйдү чечип атканда пайда болот. Эми караңыздар, мен сиздерге ошол темада тартып көрсөтөйүн. Убакыт азыраак калды, себеби мен бүгүн уже экинчи нейрографика тартышым. Эми караңыздар, мен азыр кара свет менен тарткым келди. Маркер ушундай болот. Джон маркер алып алсаңыздар дагы болот. Ушундай маркерлер бар. Мынакей сиздерге көрсөтүп коем. Ар түрдүү светте алып алсаңыздар болот. Джон маркерлер эмнеге керек? Джон маркер Аллахтын линия фиксация деп коебуз. Ошол Аллахтын линиясын сызганга гана керек болот. Ал эми тартканга мен Джон менен тарта албайм, себеби бул өтө ыңгайсыз. Кызыл светте тартсаңыз болот, кара светте, ар түрдүү светте тартсаңыз болот. Ал эми ручкада тартканга болбойт. Эми караңыздар, ассо бул жерге мен азыр эме жазып коеюн. Так. Алгоритм снятия ограничений. Кыргызча чектөөлөрдү жок кылуу деп коеюн. Баары бир орус тилинде жазганда көбүнчө түшүнөбүз, кээ бир кыргыз сөздөрдү түшүнбөй калабыз. Ошон үчүн чектөө деген эмне, анан ал кандай болот деген суроолор дагы пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан бул алгоритм снятия ограничения. Эми караңыздар, жанагындай сиздер мен айтып аткандай неме кылсаңыздар, сброс кылсаңыздар дагы болот. Ал эми биз гармония круг сызабыз. Круг деген гармония, круг деген ушунчалык сонун фигура. Кругту мен аябай жакшы көрөм. Идеальная фигура деп айтылат. Негизи мен азыр өзүмдүн ошол ойлоп аткан көйгөйүмдү ойлоп туруп, кайсы теманы чечишим керек, ошону ойлоп туруп круг сызам.
ошол кругту кайта айландыра берем. Ойлонуп атып, ушунчалык ошол көйгөйдү чечким келип турат. Ошон үчүн аябай көпкө чейин айландырам. Жазып турган маркерим жазбай калды. Кээде ушундай сопротивление деп коебуз. Сопротивлениялар аябай көп болот. Ошондуктан эми мен экинчи кругту сызам. Ошол эле темага ошол теманы ойлоп, ошол көйгөйдү ойлоп туруп, кечке чейин ушундай сызасыздар. Ал эми мен дагы чечилчү көйгөйлөрүмдү ойлоп туруп, дагы круг сызам. Дагы бир көйгөйдү ойлоп туруп, жазып турган маркерлерин жазбай калды, себеби бул сопротивление болуп эсептелет. Ал эми мен сиздерге азыр кара калем, мындайча айтканда, калем менен тартсаңыздар дагы болот. Эми мен дагы бир көйгөйдү ойлоп туруп, дагы круг сызам. Кичинекей сиздин жашооңуздардагы кичинекей көйгөйлөрдү ойлосоңуздар болот. Ар кандай сиздин оюңуздарда кандай, ичиңиздерде кандай көйгөйлөр бар, ошолорду ойлойсуздар. Алгоритм снятия ограничения бул нерсени көйгөйдү чечүү деп койсоңуздар дагы болот. Мен көбүнчө ушундай жолго өтүп алдым, себеби тегерек круг бул ушунчалык сонун неме экен. Мен дагы кичинекей круг сызгым келип турат. Андан сырткары бул жерде сызгым келип турат. Эгерде башында сиздердин кругуңуздар кичинекей же болбосо овальный, тегерек болбостон ушундай болгон болсо, сиздер постепенно барып үйрөнөсүздөр. Ошондуктан коркпостон тарта бериңиздер. Мен болсо башында өтө эле овальный тартчумун ушул эмени. Азыр болсо колум циркульга окшоп, канчалык деңгээлде ушул үйрөнгөнүмдү өзүм аябай сүйүнүп, өзүм менен иштегенде күнү түнү бул кругтарды татып болчумун. Ошондуктан эгерде өзүмдү издеп жүрөм, өзүмдү табам, мен ушул нерсени кылам, колумдан келет деп өзүңүздөр жоопкерчиликти алсаңыздар, сөзсүз түрдө үйрөнөсүздөр, сөзсүз түрдө кыласыздар деп ишендирип кете алам сиздерди. Болгону сиздерден аракет керек. Жашооңуздагы баардык көйгөйдү колуңузга алыш сиздин колуңузда. Ошондуктан менде ушундай круг пайда болду. Ал эми мен ушул кругту азыр биринчиден нейролинияларды өткөзөм. Экинчиден болсо
ошол эле нейролинияларды мен округление кылам. Караңыздар, мен бардығын кылып болдум. Эми мен нейролинияларды өткөзөм. Нейролиниялар бир басып өткөн жолду экинчи жолу кайталабайт. Ар кандай жолдорду басып өтөт, бул биздин жаңы нейрондорубуз. Нейролинияларды өдө жакка дагы, ылдый жакка дагы алып өтүшүңүз мүмкүн. Мынакей менде ушундай сүрөт пайда болду. Ал эми бул сүрөттү мен азыр округление кылып баштайм. Округление деген бул жумшартуу, көйгөйдү чечүү, мындайча айтканда. Жанагы көрсөтпөдүмбү ошол мынакей. Могул жерде острый углдар турат. Вот ушундай острый углдарды, мындайча айтканда, мынакей. Ушундай острый углдарды ушундай кылып жок кылуу деп түшүнүңүздөр. Бул острый угол деген эмне? Бул конфликт, бул сиздин жашооңуздагы уруш жаңжал, сиздин жашооңуздагы жокчулук, блок, көйгөй. Кыргызча түшүндүрөйүн сиздерге. Блокторду жок кылыш үчүн бир гана ушул жөнөкөй сиздерге ушул алгоритмди тартып койсоңуздар, ушунчалык жашооңузду өзгөртүрөсүз. Бирок ушул нерсени дагы аябай жакшылап үйрөнүп алып кылышыңыздар керек болот. Себеби бул өтө маанилүү. Кимдир бирөө ушундай нейрографиканы тартып, бирок туура эмес тарткан болсо, жашооңузда болуп көрбөгөндөй, жанагындай болуп көрбөгөндөй ушунчалык уруш жаңжал, ого иш бетер күчөп, ого иш бетер сиз болуп көрбөгөндөй жашооңузда болбогон нерселер, жаман нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биринчиден туура тартканды, кандай кылганды, кандай каерде кайсы линияны сызганды сөзсүз түрдө үйрөнүп алсаңыздар, андан кийин сиздердин жашооңуздарды ушул сүрөт менен үйдө отуруп алып, өзүңүздөрдү проработка кылып, ар бир темага тартсаңыздар болот. Мага нейрографика аябай жагат, себеби бирөөгө көз каранды эмес, коуч тренерге окуйм, же болбосо барам, бир жакка жолугушууга барам деп отурбайсыз. Үйдөн болгону үйрөнүп алып, любой темага отура калып, ошол моментально көйгөйүңүздү чечсеңиз болот. Ошондуктан мага аябай жагат. Кимге жакса, ушундай проработка кимге жаккан болсо, менин ушул видеомдун астында менин номерим бар. WhatsApp'tan жазсаңыздар болот. Ал эми көп адамдар мен сүрөт тарта албайм да, кантип тартам деп айтышат. Мен дагы сүрөт тартканды
өтө жаман көрчүмүн. Ошондой эле мен сүрөт тартам деп даже ойлогон эмесмин. Жанагы башка түшкөндө адам изденгенде баардык нерсени кылганга дайым болот экен. Эгерде сиздердин мээңиздер жалкоо болгон болсо, бул нерсени дагы игнорировать этип коюшуңуздар мүмкүн. Анткени мээ өтө жалкоо, биздин организмибиздин арасынан өтө жалкоо бул мээ. Эмне кыласың, башыңды оорутуп деген ойлор келе берет. Ал эми сиздерди ушул нерсени, жаңы нерсени кылганга даяр эмес мээ ар дайым бизди алдап келет. Койчу ушул эле жашооң жетет, же болбосо эмне кыласың миллионер болуп, же болбосо эмнеге башыңды оорутасың, Кудайга шүкүр дебейсиңби деген ойлорду ар дайым бизге толуктап турат. Ошондуктан ийгиликке жете албаган адамдар биздин жашообузда аябай көп кездешет. Ийгилик бул биздин жашообузга өзүнөн өзү келбейт. Ийгиликти биз өзүбүздүн мээбиз менен, өзүбүздүн оюбуз менен жаратсак болот. Ийгиликке жетем деп көп жылдар бою жүрө берип, көп жылдар бою иштеп жүрүп дагы ийгиликке жетпеген, ошол бир эле үйдө, кайсы үйдө жашаган болсо ошол үйдөн жашап, ошол үйдө Кудайга шүкүр деп жашоосун өткөзгөн инсандарыбыз аябай көп. Ал эми ийгиликке жетем деп изденип жүрүп, ушундай сабактарды алып жүрүп, бат эле 1 жыл, 2 жылдын ичинде миллионер болуп байып кеткендер дагы аз эмес. Ошондуктан мен сиздерге айтмакчымын, болгону оюңузду контролдоңуз. Болгону мээңиз менен иштеңиз. Сизге жалкоолукту өрчүткөнгө жол бербеңиз. Анткени эң жалкоо, дагы бир жолу айтып кетейин, биздин организмибиздин арасынан эң жалкоо бул мээ. Эң коркок бул көз. Эң баатыр бул биздин колубуз. Карандаш менен тартып жатам, калем. Анткени маркерлерим жазбай калды, өзүңүздөр көргөндөй. Бул алгоритм аябай сонун. Жашооңуздарда өмүр бою иштетсеңиздер болот. Бир эле жолу үйрөнүп алып, ушунчалык сонун ийгиликтерди кылсаңыздар болот. Өзүңүздөр менен иштешкени чоң мүмкүнчүлүк. Мен дагы башында ойлогом, кантип эле сүрөт тартып койсо эле жашоо өзгөрүп кетсин деп. Жашоо өзгөргөнгө өтө көп нейрографика менен результат алып, даже мультимиллиардер болуп кеткен айым бар. Мен ошол айымдан окуп жатам. Сертификатты алгандан кийин сиздерге ошол айымдын атын айтам. Бул ал айым Россиянын гражданини, ушунчалык күчтүү долларовый мультимиллиардер. Ханша, королева десем дагы болот. Ошондуктан канчалык адам баласы байыган сайын, канчалык ийгиликке жеткен сайын, алмадай болуп, алманын немеси бышкан сайын, алма бышкан сайын шагы ийилип турат. Тагы эле ошондой болуп ийилип турушубуз керек экен.
Ал нерсени дагы көпчүлүк адамдар кыла алышпайт. Ошондуктан мен силерге айтмакчымын. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар. Эгерде сиз өзүңүз менен иштешип, изденип жүргөн болсоңуз, ошол издеген нерсеңизди сөзсүз табасыз. Сөзсүз түрдө табасыз. Эмне үчүн? Себеби биздин аракетибизди Аллах без ответа, мындайча айтканда, калтырбайт. Аракетте берекет деп коет го. Аракет кылган адам сөзсүз түрдө ийгиликке жетишет деп 1000% гарантия бере алам. Себеби мен өзүм канча жылдар бою өзүмдү таба албай, кандай кылып өзүмдү тапсам, өзүн табуу деген эмне деген суроого көп жылдар бою изденип келип, көптөгөн тренингтерге барып, көптөгөн арада жыгылып, кайта туруп, ошондой моменттер дагы болгон. Окууга аябай кызыгып, ушунчалык көптөгөн билимдерди алып, элди укпастан, даже бир туугандарымды укпастан сабакка кеткен күндөрүм болгон. Ал эми мен азыр ошол эмгегимдин бардыгын ушул нейрографикадан таптым деп билем. Себеби нейрографика менен өзүмдү ушунчалык ичимдеги капачылыктарды кетирип, канчалаган сонун результаттарды алып жаткан мезгилим. Мен результатты башталышын алып жатам десем дагы болот. Аллахым буйрса, кийинки жылга чейин ушул видеолорду сохранить этип, мен YouTube каналына коюп жаткан мезгилим. Ал эми кийинки жылы мен результаттарым баш айландыра турган результаттар болот деп ишенем. Себеби нейрографика ушунчалык күчтүү иштейт. Ким мени менен нейрографика тартып аткан болсо, сиздердин ичиңиздеги бардык көйгөйлөрүңүздү кийинки жылга чейин бардык капачылык, бардык ичиңизде болгон таарынычтарды кетирип, өтө чоң ийгиликтерди багындырып аласыздар деп ишендире алам. Себеби мен нейрографика менен былтыр 1 жылдан бери тартам. Нейрографика менен болгону өзүмдү акча менен бириктирип көрдүм. $15,000 менен бириктирип көрдүм. Үй менен бириктирип көрдүм. Бардыгына жетиштим. Бирок бир гана ушул ичимдеги капачылыкты, ичимдеги блокторду кетиргенге иштебептирмин. Бирок мен быйыл ошол теманы кайтадан окуп, ошол теманы кылышым керек экенин билип, азыркы күндө мен өзүмдүн ичимдеги таарынычтар менен иштешип жаткан мезгилим. Башталышында аябай чоң, өтө чоң результат алдым. Ал эми мен сиздерге айтмакчымын, эгерде башка методдор, гипномедитациялар, ошондой эле дагы башка психологдор сиздерге жардам бере албай аткан болсо, сиздер үчүн нейрографика кааласаңыз дагы, каалабасаңыз дагы жардам берет. Мен ушундай сонун асо тарттым. Ал эми мен ушул эле нерсени мен азыр өтө сонун деңгээлде боёйм. Себеби кандай кылып туура боешту дагы үйрөнүп алдым. Эки четин ушунчалык темный кылып, чет жактарын аябай темный кылып, ортосун
яркий кылсаңыз дагы болот. Ал нерсени кандай кылып кыласыздар, мен азыр сиздерге ушундай сонун цветтерди кылганды үйрөтөм. Биринчиси менде ушундай цвет болду. Ал эми кийинки ушул тегеректи кандай кылып сонун цветке айландырам, карап туруңуздар. Ар бир түс, ар бир цвет сиздерге ушунчалык сонун бир маанини билдирет. Мен ал жөнүндө дагы видео тартып дагы башкача цвет бул, бирок окшош эле болуп калды окшойт. Ушундай сонун түстөргө боеп сонун шедеврди мындайча айтканда пайда кылсаңыздар болот экен. Жөнөкөй эле боеп койсоңуздар дагы болот. Ал сиздин каалооңуз. Кандай цвет каалайсыз? Бул такарага окшош бир сонун неме болду. Фигура. Мен жөнөкөй эле кылгым келип турат, себеби убакыт.
ушундай сонун сүрөт пайда болду. Бул сүрөт мага аябай жагып калды. Себеби круг менен тегерек менен асо биринчи жолу тартышым. Тартам деп убактым болбой жүргөн. Именно бүгүн тарттым. Сөзсүз түрдө эле эгерде кимдин настроенияңыз жок болуп, үйүңүздө же болбосо жумушуңузда көйгөй пайда болгон болсо, же болбосо бирөө менен уруша кетсеңиз, балаңыз менен же болбосо күйөөңүз менен, ошол замат ошо күйөөңүз менен айтышып отургандын ордуна, же болбосо балаңыз менен дагы балаңызды кыйкырып урушуп отургандын ордуна болгону ушу асону тартып коесуз. Эмне үчүн? Себеби ошол моментально сиздерге бакыт, моментально сиздерге ийгилик келет. Эмне үчүн? Себеби бул маанилүү тема, маанилүү жашооңуздагы маанилүү ийгилик берүүчү инструмент десем дагы болот. Эмне үчүн? Себеби качан сиз ушундай көйгөйүңүз болсо, жаман көрүнүп отурбастан өзүңүздү автоматически проработка кылган кезде сиздин ошол эле күйөөңүз, ошол эле балаңыз сизден кечирим сурап, мен күнөөлүү экенмин, кечирип коюңуз деп келиши мүмкүн. Мүмкүн эмес, сөзсүз түрдө ошентип келет. Себеби сиз ошол көйгөйдү болгону чечип койдуңуз. Мындайча айтканда, Аллахтын жардамы менен, өзүңүздүн оюңузду оңдоо менен жакшы сонун чечилишин тартып койдуңуз. Ал эми сиздин нейрондоруңуз, жаңы нейрондор пайда болуп, балаңыз жөнүндө же болбосо күйөөңүз жөнүндө башка ойлорду пайда кылат. Эгерде сиз ошол теманы, мисалы, күйөөңүз менен урушуп кеттиңиз дейли, сиз ошол таарынычты ичиңизге катып, ичиңизге сактаган болсоңуз, ал подсознанияда, түпкү аң сезимде жылдар бою сизди өстүрбөй, жылдар бою сакталып, ошол нерсе сиздин подсознанияңызда калып калат дагы. Жылдар бою өстүрбөй, сизди жакшы ийгиликке жеткизбей, наоборот, үстүнө катмар болуп, ошондой майда чүйдө таарынычтар чогула берет. Ал эми сиздин жашооңузда сиз болуп көрбөгөндөй, сиз күтпөгөндөй сизге керексиз окуялар, сизге керексиз маселелер, керексиз жанагы ситуациялар боло берет. Же бирөө менен урушуп кетесиз, же дагы бир көйгөйлөр болушу мүмкүн. Бирөөнү чечсеңиз, бирөөнүн аркасынан бирөө ошентип келе берет. Ошондуктан ошондой көйгөйлөр болбош үчүн биз моментально отпускайм, моментально кое беребиз ошол ситуацияны. Аны кое бериш үчүн сиздерге нейрографика моментально жардам берет. Ал эми мен жок, мен ал адамды кечирдим, менин эч кандай немем жок, жанагы таарынычым жок, же болбосо кантип эле мен ата энеме таарынайын, кантип эле балама таарынайын, кечирдим деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок мен өзүмдү дагы сынап көрдүм. Бирок ошол таарынычтар жылдар бою жүрөгүңүздө жашай берет. Эмне үчүн? Себеби билесиңби, баягыда тигиндей дегенсиң, билесиңби, баягыда мындай дегенсиң, мен ошол күндү такыр унутпайм, мен жүрөгүмдө калып калган деген сөздөрдү көп айта беребиз.
вот именно ошондой көйгөйлөрдү кетириш үчүн бул нейрографика сиздерге ушунчалык чоң жардам берет. Себеби мен өзүмдөн ушу нейрографика менен иштеп өзүмдөн билем. Сиздер дагы ошол көйгөйлөрүңүздү чечүүгө бул нейрографика өтө чоң жардамын тийгизет десем болот. Мен сиздерге 1000% гарантия берем. Себеби мен өзүм жашоомдо ушул нерселерди чечкенден кийин менде бир ой пайда болду. Эгерде мен ушунча жылдар бою изденип жүрүп, эми өзүмдү тапкан болсом, демек мендей адамдар аябай көп. Мага окшош өзүн издеп жүргөндөр аябай көп. Мен ошол инсандарга жардамым тийсин. Мен өзүмдүн миссиямды аткарышым керек. Мен ушул нерсени адамдарга көрсөтүшүм керек деп мен чечим чыгаргам. Бирок бул чечимди чыгаргандан кийин көптөгөн ойлор болду. YouTube каналымда ушуларды чыгарсам кимдир бирөө ишенет, кимдир бирөө ишенбейт. Бирок ишенгендер көрсүн деген дагы ой келди. YouTube каналымды ачып ушул сиздерге ушул нейрографика кандай иштейт экенин тартуулаганча аябай көп эмгектендим. Өтө көп убакыттым кетти, өтө көп ойлор келди, өтө көптөгөн ушунчалык мындай ситуациялар болду. Бая айтып кеттим сиздерге, ме ушунчалык алдайт депчи. Анан менде дагы ушундай ар кандай мындайча айтканда кыйынчылыктар болду десем дагы болот. Анан Аллахымдын күчү менен, Аллахымдын жардамы менен, ошондой эле маган ишенген инсандардын жардамы менен мен YouTube каналымды ачтым. Сөзсүз түрдө баламдын технический жактан баламдын жардамы менен, менин балам, кстати, немеде 18-ге толду. Бирок өтө акылдуу бала. Ошондуктан мен айтмакчымын, балдарыңыздарды, үй бүлөңүздөрдү ушунчалык сыйлаңыздар. Негатив сөздөрдү сүйлөбөңүздөр ошол инсандарга. Себеби бул өтө маанилүү, үй бүлөдө маанилүү нерсе. Бул биздин ата-энелердин берген тарбиясы биринчиден, экинчиден болсо үй бүлөдө биз энелер эң чоң ролду ойноп турабыз. Түрктөрдө айтат экен, эгерде ушундай методдорду айымдар кабылдаса, 5 мирди байытат. Ал эми эркек кишилер кабылдаса, бир гана үй бүлөсүн, бир гана өзүн байытат экен. Ошондуктан бул метод сиздерди байлыкка дагы чакырат. Бул метод сиздердин көйгөйүңүздөрдү чечет. Бул метод жашооңуздарды 180-200 градуска өзгөртөт. Себеби өзүңүздөрдүн ички сезимдериңиздерди, ички блокторуңуздарды жок кылууга жардам берет. Көптөгөн гипномедитациялар бар. Мен Самара Кеңешованын 7-8 эмесинде окугам, VIP группасында окугам. Өтө көп нерселерди үйрөндүм, бирок именно
өзүм менен иштешип келгенде бир жерим ооруп, ушунчалык чыдагыс даражада ооруп, аябай кыйналгам. Ошондуктан мен ошо гипномедитацияларды бир аз эле кыла албай койгом. Баары бир ошондо деле какой-то бир мүмкүнчүлүк бар болсо керек. Менин ичимде капачылык аябай көп. Мен ушуну проработка кылышым керек деп издене бердим. Издене берип мен ушул нейрографиканы таптым. А нейрографиканы болсо бул Аллахтын сызыгы. Нейрографиканы болсо ушул убакка чейин канча жылдан бери, бир жыл 2 ай тартып келген. Бирок нейрографиканын ушунчалык күчтүү иштерин, маган ушул ички сезимдериме ушунчалык чоң жардам берерин, мен капачылыктарды кетирүүгө, коркунучту кетирүүгө жардам берерин билген эмесмин. Мен болгону акча маселесинде тарта бергем, ийгилик маселесинде тарта бергем. Бирок ошол коркунуч, өзүңдү табуу, ошол боюнча тартпаптырмын. Болгону ийгиликке, үй алууга, акча көбөйүүгө, ушундай нерсеге тарта бериптирмин. Ал эми мен коркунуч, таарыныч менен иштеп атканыма болгону 1 ай болду. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Менде ушундай шедевр пайда болду. Өзүңүздөрдү проработка кылыңыздар. Бүгүнкү күнүңүздөр сыйкырдуу сонун өтсүн. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.